Мен 2 жолу парламентке депутат болгондон кийин парламенттен адресине мындай катуураак сөз айтсам туура эмес болбойт, бирок мен чындыкты айтышым керек. Бүгүнкү күндө парламенттин аброю чындыгында жок. Аброю жок. Эмне үчүн? Себеп дегенде ошол эл талап кылган, эл күткөн нерсе болбой атат. Ошону аткарбай атат. Бирок салыштырмалуу түрдө айта алам. Өткөндөгү Атамбаевдин учурундагы, бийлигин учурундагы депутаттар, ушул эле депутаттардын бүгүнкү күндөгү сүйлөп атканы, уже эркинирээк сүйлөп атканы бул айырмачылык бар. Эркин катары эркин сүйлөп жатат деп кабыл алууга болобу же бийликке ыктап кетишти деп кабыл алууга болобу аны? Аны дагы ар кандай интерпретация кылып атпайбы социалдык түйүндө? Көпчүлүк депутаттардын бизнес структурадан келгенден кийин алардын тили кыска болот. Мажбур дейсизби? Алардын тили кыска болот. Бийликти жактоого мажбур анда, бийликти жактоого мажбур болобу, мажбур болбойбу, тили кыска болот. Биринчи сурооңуз боюнча 120 депутат деген чындыгында көпчүлүк кылат биздин кыргыз мамлекетибизге, биздин калкыбыздын санына жана башкага мындай салыштырмалуу түрдө. Мен ойлойм 75 депутат болсо бул жетишерлик эле болот. Мунун бардыгын биз мисалы округтарды бөлгөндө, ар бир округду камтыш үчүн эгерде ошол округга карап туруп депутаттардын санын тактасак, бул туура болмок да. Себептен мурун округтардан шайланып келген депутат 5 жыл округга барып элге отчет берчү. Ошол округга иш алып барчу. Ошол көйгөйүн, ошол райондун, ошол областтын, ошол айылдын көйгөйүн парламентке алып келип чечип, мыйзам киргизип, бул эффективдүү жагынан жакшы болчу. Ал эми кызмат боюнча мен алектенип атам, бүгүнкү күндө кыла турган иштерим көп. Илимий иштерим бүтүрүп атам, айыл чарба иштери менен алектенип атам. Эгерде менин кыла турган, менин тажрыйбам, менин эмгегим керек болсо, анда эл үчүн кызмат кылганга биз ар дайым даярбыз. Партийный система менен единый округ кылып алып келген, бул жоопкерчиликти жоготот экен да. Анан кийин парламентке баягы акчасы көптөр көбүрөөк келип калат экен. Себептен партиянын бардыгы эмне үчүн бүгүнкү күндө көп критика парламентке айтып атат. Себеп дегенде бизнесмендер чындыгында акчалуулар көбүрөөк. Анын бардыгы эмне себептен? Анын бардыгы шайлоого акча кеткен топтоонун негизинде да акча кетет да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, жоопкерчилик болмосо деме болбойт, ийгилик болбойт. Биз 120 округ бөлүп туруп, ошол ар бир партиядан өкүлдөрүн ошол округдарга выдвигать этип, ошолорду эл тамдаганда татыктуулар келет деп ойлойм да. Мен сизге кошулам. Жоопкерчилиги жок. Бул үчүн өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек да, келерки парламенттик шайлоого чейин, баягы оюндун эрежелерин так аныктап алышыбыз зарыл эмес. Өзгөртүү киргизүү бул анчалык деле көп убакытты талап кылбайт. Себеп дегенде бүгүнкү күндүн талабы ушуну талап кылып атат. Аны тез аранын ичинде, 1 айдын ичинде эле киргизип койсо болот.